Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радио ички миграция маселесине арналган атайын чыгарылыштагы уктурууну сунуштайт. Микрофондо Рахматулла Кудайбердиев. Радио программа Данакер маектешүү платформасынын алкагында өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюм жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын тынчтык куруу фондусунун туруктуу тынчтык үчүн укуктун үстөмдүүлүгүн жана сот адилеттигине жетүүнү бекемдөө тарабынан ишке ашырылууда. Кыргызстанда ички миграция маселеси дале көйгөй жаратып келүүдө. Ички миграцияны шарттаган эң негизги себептеринин бири жумушсуздук экендигин адистер айтышат. Көр тириликтин азабынан элеттиктер базарлары арбын, бизнес жасоого, соода кылууга аздыр көптүр мүмкүнчүлүгү бар шаарларга, дыйканчылык кылууга ылайыктуу аймактарга агылып келишет. Статистикалык маалыматтар боюнча акыркы кездери ички миграциянын темпи өлкөнүн түштүк аймагында байкалды. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча 8 ай аралыгында ички миграция 7%га төмөндөгөн. Мына ушул өлкөдөгү ички миграция маселелери боюнча Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология программасынын доценти, талдоочу Руслан Рахимов илимий изилдөө жүргүзгөн. Бул багытта Руслан Рахимов менен болгон маекти угалы. Руслан Маратбекович, мына сиз ушул ички миграция маселесин кеңири камтыган изилдөө жүргүзүп турсуз. Тактап айтканда, ички миграция жана анын коомдогу келишпестиктерге таасири аттуу маселенин үстүндө иш жүргүздүңүз. Айтсаңыз, мына сиз кызыккан маселенин курчтугу эмнеде болду? Мындан кимдер жабыркап жатат деген суроолорго кандай жооп алдыңыз? Да, конечно, условно говоря, в принципе, мы можем сказать, что... Албетте, мен өзүмдүн иликтөөлөрүмдүн жыйынтыгы менен бөлүшкүм келет. Шарттуу түрдө айта алам, бул суроолорго жооп башында эле белгилүү болгон. Анткени бул жалпы элге, коомчулукка, кыргызстандык жарандарга тиешелүү. Маселе абдан курч жана көйгөйлүү. На местах и так далее. Сиздин иликтөөлөрүңүз эмненин негизинде жүргүзүлдү? Ну, во-первых, на основе моего предварительного размышления интеллектуального, которое я старался как бы... Биринчиден, ал менин ой жүгүртүүмдүн негизинде болду. Экинчиден, ички миграция боюнча тажрыйбам бар. 10 жыл мурда биздин жарандардын маал-маалы менен бардык тубандардан келип, борбордогу жерлерди ээлеп алган учурлар болгон. Бул фактылардын баардыгы мени кызыктырды. Ал эми бул боюнча Айдилоо уюму мени чакырып, дагы бир ирет бул маселеге сереп салуумду суранышты. Азыр дал ушул маселенин үстүндөгү иликтөөлөрүмдү улантып, түштүк аймакка барып жергиликтүү тургундар, талдоочулар менен интервью уюштуруп маалымат чогултуп жатам. С экспертами, с жителями, съездить на юг, и вот на основе всего этого как бы и я провожу обзор этой проблемы на сегодняшний момент. Ички миграция көйгөйү дагы деле курч маселелердин бири. Бул маселени чечүүнүн кандай жолдорун атайсыз? Ой, очень много, на самом деле, конечно, этот вопрос обсуждается на всех площадках, очень много организаций, неправительственных организаций, общественных, государственных, международных. Они все об этом говорят, и складывается ощущение, что это целое такое поле деятельности, да, очень мощной внутренней миграции. И на самом деле, как бы я хотел бы сразу ограничиться тем, что в данном случае использовать слово миграция, оно не совсем, не то что уместно, как бы у меня лично такая позиция, потому что другое дело мигранты в другой стране, наши мигранты, которые в России, и здесь же у нас не должна быть такая ассоциация, что вот это мигранты, как бы чуть-чуть, как бы другая ситуация, другой контекст, это те же наши граждане Кыргызстана. Сиз иликтөөлөрүңүздө статистикага көңүл бурган жоксузбу? Ички миграциянын агымы өткөн жылга салыштырмалуу өстү деп айтсак болобу? Во-первых, проводить статистику очень проблематично. Эту статистику как раз-таки в силу того, что нету четкой системы регистрации. Так каттуу системасынын жоктугуна байланыштуу статистика тууралуу айтуу абдан кыйын. Бирок айрым маалыматтар боюнча 2005 жылдан бери болжол менен 250 миңден 300 миңге чейин деп айтылат. 2010 жылдан кийин алардын басымдуу бөлүгү туруштук берип Элдер баары бир мындан арыда тышкы аймактарга миграциясын улантып жатат. Наши граждане, которые уже устоялись после 2010 года, основная часть их, она как бы уже укоренилась, так сказать, на местах, да, в местах, где она заняла свои позиции. Регионалдык өнүгүүнүн теңдешсиздигинен бул маселе курчуп жаткан жокпу? И на самом деле, конечно, это не новое, эти процессы происходят. Албетте, бул жаңылык эмес. Процесс бардык эле өлкөлөрдө болуп жатат. Түштүктөн түндүккө болгон агым, кандай гана болбосун, эл жакшы жашоого умтулуп жатат. Миграциянын негизги себеби бул экономикалык жагдайларга байланыштуу. Руслан Маратбекович, мына жарандардын медициналык жардам алуусу же болбосо балдарын мектептерге жайгаштыруу сыяктуу маселелерге токтоло турган болсок, анда ички миграцияда көп эле көйгөйлөр орун алып келет го. Мисалы, эгерде Баткенден же болбосо Жалал Абадтан же болбосо Нарындан келип батирди ижарага алышат, алардын көпчүлүгү мына жаңы конуштордо, анан бул жагдайда каттоо
жолугуп тура албагандагы көйгөйлөр бар эмеспи? Да, вот опять же, как бы формально нет проблем прописаться регистрацию, но в силу того, что как бы формалдуу түрдө каттоодон өтүү боюнча маселе жок. Бирок мамлекеттик органдарга ишенимдин жоктугунан, анан дагы документтерге болгон кош көңүл мамиледен улам алар мыйзамсыз жолго барышат. Мисалы, жаңы конуштарга барып, батирди ижарага алышат. То есть они больше обращают внимание на неформальные механизмы, во-первых. Во-вторых, конечно, четко разделять какие-то мигранты, наши граждане, куда они, какие квартиры. Если это, например, в новостройках, конечно, зачастую они снимают, и хозяин... Мына жогоруда сөз болгондо, ички мигранттар Бишкек шаарынын четиндеги жаңы конуштарда жашап күн кечирип келишет. Өзүңүз билгендей, бул жаңы конуштардын саны 50гө чукул. Алар 2010-жылдан кийин массалык түрдө жерди басып алып, ошол жерлерде жашап жатышат. Бүгүн биз ошол жаңы конуштардан кандай абалды көрө алабыз? После того, как после 2010 года действительно захватывали земли, то в принципе правительство 2016-жылдан кийин өкмөт жерди басып алгандарга административдик жазадан тарта кылмыш жоопкерчилигине чейинки чараларды көрүү боюнча катуу талаптарды койду. Бүгүнкү күндө мен алган маалыматтар боюнча Дордой аймагында маселелер бар. Статьи за административное, да, вот, вплоть до уголовного наказания за захват. То есть на сегодняшний момент, по моим данным, несколько есть только случаев, несколько проблем. Это вот в районе. Ички мигранттар азыр дагы жаңы конуштарда жашап жатып, бүгүнкү күндө дагы уруксат берүүчү ошо документтеринин жок болуп калган жагдайлары дагы аз эмес, көп эле кездешет. Бул учурда кандай болуш керек? Здесь опять же сложный вопрос, нужно разбирать каждый случай, да, отдельно о том, в каких ситуациях происходило вот это. Оор маселе. Албетте ар бир учурду талдаш керек. Жайгаштыруу кандай учурда болгон, экинчиден жоопкерчилик болуш керек. Дагы бир жагдай, мыйзамда карама-каршылыктар бар. Фундамент куруп койдум, демек ал жеке менчик жерим деген. Башкача айтканда, так юридикалык чек болуш керек. Мындан ары же субсидия аркылуу, же болбосо башка жерге көчүрүү сыяктуу, жардам көрсөтүү сыяктуу жоопкерчиликти алуу керек. Ички миграция өлкө ичинде чыр-чатактын көбөйүшүн шарттайт деп эсептейм. Буга бизде болгон эки жолку революция далил. Ал күн тартибиндеги негизги маселе болууга тийиш. Считаю, глубоко уверен, что, конечно, внутренняя миграция, она влияет до сих пор создает конфликтогенный потенциал, и все наши события, революции, они тому подтверждение. Она должна стоять на повестке дня, внутренняя миграция, как сугубо не только политический вопрос, но и забота о населении. И на самом деле, как хочешь не хочешь, его надо политизировать, и его нужно разрабатывать вот в очень такой прагматической плоскости. Сиздер уккан Данакер программасы болду. Бүгүн биз ички миграция маселеси тууралуу сөз кылдык. Уктуруу Айдилуу жана Бириккен Улуттар уюмунун Тынчтыкты куруу фондусунун көмөгү Кыргыз Республикасынын жогорку соту, соттор кеңеши, сот департаменти, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн жардамы менен даярдалды. Урматтуу угармандар, эгерде сиздерде Данакер программасына сунуш пикириңиздер болсо, редакциянын 39 15 78 телефонуна билдирсеңиздер болот. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.